Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул биз турган жер Арбын айылы. Кожолугу 816, калктын саны 5020 экен. Бул кичинекей айылды Кыргызстан боюнча бардык адамдардан сурасаңыздар бардыгы билет. Эмне себептен? Себеби бул жерде мыкты балбандар, мыкты таланттар чыккан. Бүгүнкү биздин каарманыбыз дагы дал ушул Арбын айылынын кулуну Еген Палбан агабызды толук өмүр баянын чагылдыра албасак дагы 20 мүнөткө ылайыкташтырып, кыскача сиздерге маалымат бергени келдик. Саламатсыздарбы? Ушул улак аралашып жүргөндөн билгеним, эң өзгөчөсү Ашырбаева деген киши улак берген, ошол жерде чоң улак берген. Ошол убакта эч ким андай чоң улак бере элек эле, буяга папан, буяга ичкиликтер полный келген. Ошол улакта Турзаке деген бир кишиге улакты торпоктагы чоң эле, өтө чоң эле торпок. Көтөрүп ашырып бергенде ат качып бергенде, ушундай түштү, өзү дагы жерге колу тийдиби, тийбедиби точно билбейм да. Кайра көтөрүлүп, кайра улакты өзү салып алды. Таң калдык. Элдер ызылдап үрген. Мен билгенден ушул жерде чоңураак торпок болуп калган болсо, Еген ака баргы чейин торпок көтөрүлбөйт эле да. Еген ака барып торпокту көтөрөт, анан кийин улак башталат эле. Эми башта чаап тургула деп неме кылып коет эле го. Торпокту таштап берип коет эле. Чаап турушат, анан эч ким көтөрө албай жерде эле жата берет эле. Эки адам түшүп алып, алдынан көтөрүп берсе дагы эфте алчу эмеспиз. Анан Еген ака барып көтөрүп чабат эле. Өзгөчөлүктөр бар эле. Кыйын улак эле. Баягы колхоздон неме берчү эле, зил машиналарды берчү эле. Ошол зил машинага Еген ака көтөрүп салган ташын төртөөбүз сыптага салып алып, төртөөбүз көтөрө албай койгонбуз. Төртөөбүз көтөрүп машинага эмес, жөн ордуна көтөрүп сала албай койгонбуз. 4 киши. Эми мен сөзгөнчө жогораак мында болбосо көп немелери бар, өзүчө көп өзгөчөлүктөрү бар, эске келбейт да азыр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бул күндү көптөн бери күткөн болчубуз. Себеби ушул соц тармакта бүт улакчылар, бүт спортсмендер ушул Еген агабызды тартып, өмүр баянын бизге тааныштыргылачы деп кайра жазып, суранып жатышты эле. Еген ага саламатсызбы? Саламатчылык, өзүңүз жакшысыңарбы? Жакшы. Кандай турасың анда? Кудайга шүкүр. Жакында эле улак болуп путуңузду ортосуз. Дагы эле улак чабасызбы? Эми карасаңда эле ушул кесип окуган экен бизге. Бул 80ге чыкча деле чабасыз го ошондо. Азарт экен да? Азарт эми бул Кудайдын берген бир немеси бул дагы. Бул жоого түшкөн батырларды айдап да эми. Атка мингенде эчтекеден коркпой каласың. Көзүңүзгө эч нерсе көрүнбөйт. Эчтеке көрүнбөйт. Жар болобу, жур болобу. Сууга да түшүп кете берет ушундай. Сиз эми көпчүлүккө таанымалсыз, коомчулук бардыгы билет, ошон үчүн суранып атышат да. Бирок кыскача өзүңүздү тааныштырып өтпөйсүзбү? Ушул жерде төрөлгөнсүз да, туурабы? Ооба. Мен өзү ушул жерде төрөлдүм. Мен 3 уулу, 4 кыз элекпиз. Балдардан ошо кыздан кийин менен кийин 2 иним бар. Алардын улак чаппады. Алар ушу усталык кылышат. Үй салат, машина оңдойт. Атам бирөө албетте чоң палбан болгон, мен Розбек деген палбан. Өтө күчтүү болгон, бул жерде ошо атама тең эле турган болгон эмес. Ошо атам Кичалай деген жерге топоз баккан бригад болуп барып калды. Мен ошондо 1-класс элем. Ошол жерге барып, атамдар улакка келсе, артынан бир атты ол ата орус ери болчу. Кычылдады, мен да токуп алып, артынан барам. Эми алуу жетпейт жерден энгенге. Ошол жерден бир тагаларыбыз бар эле, Көчкөн деген тагам бар. Ошол анан нак киспөрөштөн алып берип коюшат. Анан ошондо 1-класстан улак өңөрүп чаба баштадым. 1-класстан? 1-классман. Ошону менен ушунча кызык пайда болуп калды, кызыкчылык. Ошо боюнча улак чаап калдым мен. Анан элдер эшекти оң минсе, мен тескери минип чаптым. Эч оң минген эмесмин, тескери минип алып такылап туруп. Ошондон ал жерден келдик, бери келгенде кайла күчкө толуп калдым го мен. 7-8 класста окуп калдым. Мында кадимгидей улак чаба баштадым. Ошо 8-класста бир немеден улак болуп калып, бирөөнүн алдынан чулуп кеттим, 80-90 километр болгон. Эми Кудай күч кубат берди ошо жерде. 7-8 окуган? 7-8 окуганда мен ушу жерден бир самурга түшүп алдым, перварды деп. Анан кийин палбан деп карашты, ошондон палбандыкын өзүм көтөрүлө баштадым. Адам ушу кызыгыштайт экен да баягы. Мактага бизден кыргыз мактаганга адамдай мактоо жагат да. Ошондон улак чаап калдым.
кимелчек болушun керек да. Анан путтагы жакшы кармаш керек мына. Мына путтагы эмне кармаш керек мындай. Ушул. Мындай кылсаң ушул өзү кармап калат да. Ошо чабар берген тыйнең меге да түшкөн мына мелгер. Тыйнең алып келем. Азыр эми барып калган убакта. Ошондо путтак элдер барында күтөш. Бар жогун болуш керек да мында. Айтып атпайм, жаңы 90 катыр болуп кармаганда сен салмагыңды дагы көтөрүш керек да пут. А белиңди дагы кармаш керек. Колуң ушуга мой жок өрбөш керек да. Мындай өзүңүз мындай байкап көрдүңүз, эң оор канчага чейин көтөрдүңүз? 90 кг шаракта көтөрүп аттым. Эми айтып калдыңыз го, оор болгондо мен ишим жүрүшөт эле да. Оор болгон ушул тиле бар жол да, оор болсо биздики деп. Торпок оор болсо экен. Торпок оор болгондо баягы конкурент азаят да. Анан жеңилирээк болсо сен дагы аракет кыла бересиң да. Ошондон оор болгондо ошо полбан келсин. Туруп тургула эген полбан эксин деп коюшат да. Өзүнчө келип турган эң кыласың да. Баягыдай дегенде дагы күч керек адамга. Еген ага айтсаңыз ушул улакка аралашкандан тартып канча жол жаракат алдыңыз? Жанагы Жекжан мынанча жол жаракат алыпты дегендей эле. Билбейм. Эсебине жетпейм го. Эсебине жетпейм. Эсебине жетпейм. Ол акыры 3 жол сынды. 3 жол сынды, 3 жол сакайды. Мына бутум жыгылып томук ортосуна бөлүнүп кетти. Оны же июльларда болду, кайра күздө кадимде улакшаттым. Мына бутум болсо ошо Россия деген колхоз бар, ошол жакта улак чабып атып, торпок жеңилирээк экен, бутум ашып тагына киргизип койдум эле. Атым мүдүрүп кетти, муз бар экен ичинде. Ошо жыгылганда үстүнөн кирип кетин, бутум үзөнүмө килинип калды эгерге. Ошо эгерге мына делингенде салмак менен түшкөндө же сынып кетти, тарсы. Ошодон ошо токой операция кылып темир коюп койду. Анан бул 1 жылда алынат деди. Мен да бир улак болуп калды. Токтойм, ушул улакты барып чабып келейин деп барып. Темириңиз туруп эле дагы улак. Темир боюнча улакка бардым. Бар улакка кирип турсам, бир ат келип атам урганда карсы дагы сындырып койду. Сынгандын үстүнө сынды. 1 сантиметр жогору жакта. Ушунча жогору жакта сынып калдым. Анан келип жатып калдым, анда эмне кыласың? Эми казат деген, анан дагы улакка барып атам. Дагы оорутуп алдыңызбы? Анан кеч өткөндө менде бир жарылган койму айлы улак берди эле. Эми ал чалдарды мактап койсо, келеде жүрөт десе, топто жүрө бердим да. Барганды билбей, ушунда кайтып чыгып, каттап түшсөм эле, босалып кетпейм, шалктап калыптыр. Ошондон бери кичине ооруду, 1 ай ашып калды. 1 күн эле сагап калды, азыр 1 айдан бери чыгарылдык чагымда. Ушундай болуп атат. Өз колдо айтканда. Болбосо ушунда томолонуп кетесиң, бирдеке болушуң керек да. Ошондо көп болдум. Ат чыгылып өзүм жүгүрүп кеткен убактар көп болду. Азыркы улакчылар көп эле атка маани бербейт экен. Мындай баштагы сиздердин убагыңыздагы менен азыркы башкача экен да эми? Мындай сүйлөгөн сөздөрү деле, жүрүм туруму деле. Илгеркилер мисалы айтып калчу эле. Кээ бирки палвандарга аттын күчү туура келбей калат депчи. Мисалы сиздин күчүңүзгө кээ бир мындай чабалыраак ат болсо туура келбей калат депчи. Ошол кандай түшүнсө болот эми буну? Эми ол чабалыраак деген кичинерээк ат болсо сен кирип эле салсаң, бак жерден чыга албай калат да. Топтон чыгыш керек да. Аттагы келиш керек. Ат келиш керек. Эми ол азыркыдай эмес, ол убакта улакты тосуп кармап басып чабып жүрөт. Анан баасы оодарып келсе, молодец, мындай кылды дейт. Азыркыларыңды барып эле жап менен түшөп деп, оны эми жерден бирөө алып берет. Көтөрүп берет. Тагынан кирип алып жүрөт экен, улак о жерде турса, сен бу жерде турсаң жетилип келет экен да, тагынан эле. Аты билет экен жерде бирдеке байлап кое билбейм. О жерде эле турган улагың эле карасаң, бу жерден чыгып атканын көрөсүң да. 5-5 бар го. 5-5 улак менен аламан улактын айырмасы кандай? Кимиси татаал? 5-5 татаал. Аламанда чарчасаң чыгып кетесиң, чаппай коесуң. Бул 5-5те чыкмай жок да. Таканыңыз ыраазың. Мен ошо 5-5тен эле көп закат жеп калдым. Защитник дагы жакшы, неме элезге жакшы койду эле. Эми ошондо эми келип урат да. Чабуулчумун да мен. Ошол ол убакта мындай неме жок эле. Тайгаза эми кече 96-97 жыл чыкты. Бул жок нерсе эле. Полбан эми биз кече кийин жашырабызда
көрүп калдык да. Ээрчип барып көрчүлөр. Бунун мен биз калелиний улак болуп калды. Ошол жерде ал торпок салып өтүп кетип аткан жерин көргөм да. Жаш балдар элек тартып кармап калган да. Ошол ат кадимги эле буксуп айтып токтогондой көрүнгөн да мен көзүмөчү. Анан канча убакыт кармады, анан кой бергенден жүгүргөн да. Анан бул киши ушул оңго солго ала берет эле. Ал торпоктун баягы азыр эми биз кармасак, биз жерин кармайбыз, же пайдан, же дагы бир жерде моюн тер. Оңген жерин ала берчү эле да бул киши. Ошол жерлери өтө калбан эле да бул кишинин. Эки жак бирдей эле да. Анан эми баягы Аламан улакта сиз жөнүндө сүйлөп калышты да айылдаштарыңызча. Баягы чаап кетип атканда бир улакчы ошо улакты кармаганда аты ордунда токтоп калган, зорго араң жүгүрүп, анан кой бергенден кайра жүгүрүп кетти. Ол азыр эми Ушундай окуяларыңыздан айтып бериңизчи. бул Калелин деген жерге бардык. Мен ошо кичине тамайнып турат элем. Ол убакта купайка ичибиз купайка. Ошондо келип турсам, бизден балдар качты да, бирден ашып, бир дос качылып берсе, бир өзү келди да шаттан үзүп кетти. Эми аты чоң экен аты. Анан бизге тийгенде жөнүндө жаны түшүп кетчү эле да. Ошондой жаным өтүп калганда карап калдым мен. Эми ошо кармага моюн жатчылган жок. Анан эми турам. Азыр эми ошолор барына тирик да бана немелерим, досторум. Анан дагы бирөөсү бар да, аз булак чаппай калды. Мен ошондой кармап турам. Ол келип нарактан басып калды. Ол сол жактан жакшы басчу эле. Анан турдум кармап. Анан Катып күчөнгөн экенсиз. ошондой түйүлүп калдым ушу. Баягы адам болуп кеттим да. Оны баягы жыгып алып кетип атпайбы? Жанап кетсем эле. Моюнду калтырагат эле. Алганда барып жыгып анан алып кетти. Өтө чоң ат. Ошол аттан чоң эле. Эмин деген өзбек киши эле жырам эле. Анан ошону кармап калдым ат. Аты кыймылдаган жок, жерден бытырап туруп калды. Окшем берки басты. Бастың десем бастым деп кое бердим. Бол апарып чачып кетти. Бир жерде тогуму калды, бир жерде эгери, бир жерде өзү ошо суруп кетти. Өзүм ошондо өзүмөн билбей калдым ушундай кармаганымды. Ушу баягыдай ачуум келип калды ошо. Ушундай кармаганда ошо жылбады да, ошо кармаган жериме. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Еген агабызды ошол улак чаптырып же болбосо эң ишке түшүрүп, мындай физический жагын мындай тартайлы десек, тилекке каршы бутуңуз ооруптур да. Эми ошол жаштарга бир кеңеш катары болуп калсын, ушуну көрсөтүбүз. Сиз менен маекти көбүрөөк кылалы. Сиз улактан башка эмне жумуш кылдыңыз? Ушул убакка чейин эмне менен алек болдуңуз улактан башка дагы? Ошол убакта ошо жылкы бактым. Жылкы жол жүрдүм. Ошо саякерлик кылдыңызбы? Саякерлик ошо өзүнүн канаттарды багып өнөп аттым. Өзүңүзгө? Өзүмдүкүнө кулач канаттарды. Анан өзүдө жылкы чогондан кийин жылкы багасың да. Сизге атты ким таптап берген атты? Мен мурда атам таптап берчү. Атам таптап, ошол үйрөтчү, мындай чап. Биринчи барганда алгын. Анан кийинкилерин аксагалдарга берген. Анан 5 колуң тыкпаган оозуңа. Бул элдики, элдин көзү чыгып калган нерсе бул. Бул сага байытпайт бул. Сен атың чыгат, кашкырдын кырды-кырдысы. Ошону алсаң болот сага. Деп ошентип акылдык насаатын айтчу. Сиздин машыктыруучуңуз, агайыңыз бүт атаңыз болду. Атам эле болду. Атам менен эле. Эми улакчынын аялы болуш дагы кыйын. Улакка кеткенде Алладан тилеп ушулар исиниман келсе экен, ол жолу кайтса экен, келсе кабак кашын карайбыз кандай келди. Ушулактан келгенде атын байлап өзү кийинирээк келип калса, балдардан четелетибиз эле, анан ошону байлап каңтарып дегендей суусун берип, атты көбүнчө өзүм карадым. Эми улак чаппаган өзү эле болбосо, ушулар менен кош эле баягынтип атын карап кадимкидей. Аттар менен, аты менен сүйлөшүп, мындайтыр жемин салам, мындайтыр сууңу берем деп, кадимкидей аттар менен сүйлөшүп анан карачу элек. Мына Кыргыз Республикасына таанылган улакчы деп сыймыктанабыз да, сөзсүз түрдө. Эгенин кызы болгонума абдан кубанычтамын, сыймыктанам. Турмушка чыгып жатканда дагы кайсыл жерге бассам турсам, ушул Эгенин кызы, улакчынын кызы десе сыймыктанып өзүмчө мындай баары башкача да. Сезимдер көп. Бул айтып бүткүс ичимдеги нерсеничи. Анан сыймыктанам албетте. Атам
ушу Кыргызстанга таанылган, эли журтка таанылган. Ушул атамдын аркасы менен биз ушунчалык даражага жетип, сыймыктануу менен жетип жүрөбүз. Эми уул болгондо мен атамдын жолун улубайт элем деген оюм бар эле, бирок эми кыз балага улак чапкан болбойт экен, ошон үчүн аркасынан эме кыла албай калдык. Мен турмушка чыккан чекте атам сүрдүү болуп мен үчүн мындай баары каттуу кармаган да бизчи. Анан ошондон эркектерге окшоп чоңойгонбуз, балдар менен ушташыпчы. Анан ошондон эле улам немелер. Мен азыр турмушка чыктык, бар нерсени көрүп, атам да жумшадыбы билбейм. Ата менен сүйлөшүп, ошондой неме болуп калдык. Мурун мындай строгий болгон да. Биз турмушка чыккан чекте строгий кармаган. Сыймыктанам, эркек киши ушундай болсо дейм. Суытканда кыйын эмес, сууттан кыйыныраак болот. Баккандан сууттан кыйын. Аны түнү жүрүш керек. Тапка келтириш керек. Тапка келтиргенде биз илгери жакшы болот элек, азыркылар жакшы суутпайт атты. Илгери биз баккандан кийин эшикке алып чыгып каңтарып турчубуз. Бир 10 күн 15 күн. Андан кийин кичине токум салып коюп да бир 5 күн. Эме өтө эле семирилип кетет да. Анан ошондон кийин минет элек, аздан түнү минет элек. Түнү жабыны уруп, тумдуп алып. Анан минип келет элек. Айланып, нокаттан бери айланып келип анан байлайт элек атты. Ошол тер, чыккан тер кайра өзүнө сиңип кургайт да, сары жанча. Суутпай чапсаң май түшөт. Май жутуп калат. Май жутат. Анан ол айнытат. Ичиге да шерип. Жүнү тескери болуп калат, өсүп. Болбосо май түшүп калганда бутуна чолок болот, жарачык болот. Ошон үчүн суу ич керек атты. Атты баккан 40 күн баксаң 60 күн суу ич керек. Спортчулар да экен да кадимкиде. Ооба да. Даярдаш керек экен да бай. Будай менен баккан ат суу ич кыйыныраак болот, бирок чарчабайт. Эти дың болот. Абетке чейин чапсаң абеттен кийин эле чаба бересиң. Арпа менен баккан атың абетке чейин жакшы жүрөт, абеттен кийин сал бошош болот. Жүгөрүч? Жүгөрү жакшы го, жүгөрү өтө май алдырып берет ичине. Өттөр май ичине алдырып берет да. Демек эң жакшысы эле будай. Ошо будай менен арпаны бериш керек. Суuтканда биз арпа берилет. Арпа жеңил болот. Жеңил отурат экен. Эми суу бериш керек, эми суу жок бизде. Ошол үчүн болот. Еген ага, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушунча сизден азыр мен ойлойм, ушул жаш улакчылар, жаш спортчулар, жалпы калайык калк аябай жакшы бир нерселерди укту, жакшы нерселерди өзүнө алды. Биз дагы көрсөтүүбүз жакшы чыкты деп ойлойбуз. Себеби көпчүлүк суранып ушу сизди телеге чыгаргыла, ошол соц тармакка жайгаштыргыла деп суранып атты эле. Рахмат сизге. Не демек, мен ушу мени суранган балдардын дагы өмүрү узун болсун. Ошол эле ойуна жетсин, максатына жетсин. Эч кем болбосун. Ошо силер келип ушунча аракерчилик тартып, мени келип сүйлөтүп тартыргандарга силерге миң бетер рахмат. Дайыма ишиңер Кудай оңдосун. Ел алдында жүзүңөр жарык болуп, каерде болсоңор келдин алдында жүрүшүңөр туган насип болсун балдарым. Эч кем болбогула. Мен силерге кааларым ушул. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктадык. Биз көрсөтүүбүздө Эген Балбандын ушул машыгууларын, улак чапкан кадрларын кошуп сиздерге тартуулайын дегенбиз. Тилекке каршы Эген Балбандар чапкан убакта эч кандай бир видеокамера, соц тармактар мындай популярдуу болгон эмес. Ошондуктан айла жок өзүнүн ден соолугуна байланыштуу дагы ушундай интервью маек курганга туура келди. Эмне дейбиз? Бирок Эген Балбандын басып өткөн жолу биздин келечек жаштарга, улакчыларга, деги эле спортчуларга бир аз да болсо ушундай стимул болду окшойт. Биз ар дайым ушундай Эген Балбанга окшогон кыргыз элинин намысын коргогон мыкты балбандарды, спортчуларды теле аркылуу чагылдырып жүрө бермекчибиз. Жолугушканча.